Заман талабына жараша кино дүйнөсү да өнүгүүдө деп айтсак жаңылышпайбыз. Бир кылымдык тарыхы бар кинематографиясы технологиянын өнүгүүсү менен кошо бирге аргылыктуу секириктерди жасап, кино дүйнөсүнүн жаңы дооруна келгени талашсыз. Бүгүнкү кино тайм көрсөтүүбүздө 21-кылымдын мыкты режиссер деп аталган Джеймс Кэмерон жана бүгүнкү күнгө чейин эң көп акча каражат жоголткан Аватар тасмасы жөнүндө кенен айтып беребиз. Аватар тасмасы жогорку компьютердик технология менен мыкты актерлук, режиссерлук эмгек менен тартылган тасма. Айрым киносунчулар жаңы компьютердик дүйнөнү ачкан үчүн бул тасма кинематографияда эволюция жасады деп айтсак болот дешет. Кэмерон буга чейин компьютердик технологияны Терминатор 2 жана Титаник тасмасында ийгиликтүү пайдаланса, Аватар тасмасында бул укманы укмуштуудай профессионалдуулук менен колдонгон. Тасманын 40% кадимки кино тарткандай тартышса, 60%-на компьютердик графиканын жардамын колдонушкан. Бала чагынан Пол Андерсондун фантастикалык чыгармаларын сүйүп окуган Кэмерон башка планетадагы жашоону тартууну кыялданып келген. Тасманын алгачкы сценарийин 1994-жылы жазылган. Бирок ошондо 144 беттен турган бул сценарийди тартып баштоо убагы келе элек болчу. Анткени ал кездеги компьютердик технология өнүгө элек мезгилге дал келет. Мен бул Аватар жөнүндө эс тарткандан бери эле кызыгып ойлоно баштагам. Ошол кезде эле кино тартууну кыялдана берчүмүн. Жылдап сценарий жазып жүрүп, 1995-жылы спецэффект менен иштешкендерге өз оюмду айтып бергенде, сиздин айткан тасмаңызды тарта турган техника чыга элек. 10 жылдан кийин мүмкүн тартсак болот деп айтышкан. Анан Аватардын сценарийин сандыкка 10 жылга салып, башка кино тартууга аракеттендим. Ошентип Титаник кино тасмасын тартып калдым. 10 жыл өткөндөн кийин Аватарды тартууну 2006-жылы баштап, тасманы Долбоор 880 деп атайт. Ошол учурда Джеймс Кэмерондун оюндагы, кыялындагы Аватарды чагылдырууга кино дүйнөсүндөгү технология жетишсиз деңгээлде эле. Джеймс 2005-жылы Аватардын сценарийин көтөрүп келип, болду, бул тасманы тартуу мезгили келди деген. Мен дароо сценарий менен толук таанышып чыгып, тасманы тартуу кандай кыйын экенин сездим. Негизи биз Аватарды тартып баштаганга чейин кино дүйнөсүнүн тарыхында андай эмгек кылынган эмес. Кинодогу башка планета Пандораны жаратуу үчүн эбегейсиз эмгек талап кылынган. Алгач эле дүйнө жүзүндөгү мыкты сүрөтчүлөрдү Кэмерон чогултуп, кагаз бетинде оюндагы Пандораны түшүргөн. Андан кийин спецэффект менен иштегендерге берилген. Мен кино дүйнөсүндө ойду кагаз бетине түшүрүп жүргөн мыкты сүрөтчүлөрдү чогултуп, аларга сценарий менен тааныштырдым. Негизи мен өзүм дагы сүрөтчүмүн. Бирок бул сүрөтчүлөргө койгон талабым Пандора дүйнөсүн мен ойлогондой кылып түшүрүү болчу. Биз алгач Кэмерондун сценарий менен таанышканда аябай таң калдык. Себеби Кэмерондун ойлогон оюн кагаз бетине түшүрүү акылга сыйбас кыйынчылык эле. Анан Кэмерон өзүнүн тарткан сүрөттөрүн көрсөтүп, жалпы ою менен кенен түшүндүрдү. Ал эми биздин негизги кызматыбыз ошол тасмадагы Пандора планетасын толук тартуу болчу.
Элестеткиле, сиздер көрүп жаткан Аватар кино тасмасындагы ар бир жаныбарды, тоолорду, тал теректерди, өсүмдүктөрдүн баардыгын ойлоп чыгып, анан кагаз бетине түшүргөнбүз. Жөн эле тартып койбостон анын өңү кандай болот? Кыймыл аракетке келгенде кандай көрүнөт жана көптөгөн суроолорго жооп бере тургандай кылып иштедик. Айрым өсүмдүктөр теректерди биздин жашообуздан эле алдык. Бирок көлөмүн чоң же кичинекей кылып коюп жаттык. Себеби Пандора дүйнөсүндө эле өсүмдүктүн миллиондон ашык түрү бар. Пандора планетасындагы ар бир жаныбар сүрөт болуп тартылгандан кийин макети жасалган. Бирок жумуштун бул башталышы эле болчу. Себеби кыйынчылыктын баардыгы ошол жаныбарларды компьютердик графика менен кыймыл аракетке түшүрүү керек эле. But there was not any like facial motion capture. Бизге баарынан кыйыны Пандорадагы жаныбарлардын кыймыл аракети болду. Себеби буга чейин көрбөгөн фантастикалык жаныбарлардын кыймыл аракети, анын дем алганы жана башкалар кандай болуш керек дегенде так көрсөтүлүшү керек эле. Бирок талкпаган эмгектин арты менен алдыга коюлган бардык жумуштарды жогорку деңгээлде аткардык деп ойлойм. Dots all over the face. Аватар тасмасына чейин адам ойногон каармандар толугу менен компьютердин жардамы менен жасалган. Мындай учурда адамдын актёрдук чеберчилиги көрүнбөйт. Ал эми Аватар тасмасынын өзгөчөлүгү кинодогу ар бир каарманды актёрлор ойногон. Себеби Джеймс Кэмерон өзгөчөлөнгөн кыймылды кармоо техникасы менен ар бир каармандын кыймыл аракетин, кайгысын, кубанычын чагылдырууга жетишкен. They sent me here to learn your ways. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Yes. Well, you don't make a Jim Cameron film, you live it. So for 14 months. Аватар тасмасы мен үчүн кино дүйнөсүндө революция эмес, эволюция болду. Себеби мен актёрдук кесибимде мындай масштабдуу тасмага тартылган эмесмин. Биринчи сценариymды окуганда Нави элин биздин компьютердик көчүрмөбүз ойнойт деп ойлогом. Анткени буга чейин фантастикалык тасмаларда ошондой болчу. Бирок биз ар кандай акробатикалык кыймыл, мылтык кармаганды, солдат болууга машыктык. Андан кийин тартылып баштаганда тасмадагы биздин каарман болгон Нави элинин ар бир кыймылын биз актёрлор ойнодук. Эгер мен кушта учуп бара жаткан жеримди тартса, анда аны куштун атайын моделин түшүрөбүз. Эгер биз 6 буттуу аттар менен бир окуяны тартсак, анда чыныгы аттарды ошол жерге алып келип, биз чыныгы аттарды мингенбиз. Making movies is something you can invest in. That'll knock you into next week. And Jim would have, of course. Мен бул тасмага тартылаардын алдында сценарий менен таанышкам. Ошондо аябай тынчсыздандым эле. Себеби мындай фантастикалык тасмаларда актёрдук чеберчилик көп чагылдырылбайт. Бирок мен адашпаптырмын. Мен каармандын ар бир кыймылын, эмоциясын толугу менен өзүм чагылдыра алдым. Бул үчүн канча деген эмгек, даярдык талап кылынды. Өзүм каалаган образ мен үчүн кыйын болду. Ошондой эле Джеймстин бул тасмасы эбегейсиз эмгекти да талап кылды. You should not be here. I trusted you. Trust me now, please.
Кэмерон тасманы толугу менен өзүнүн ойлоп тапкан санарип камера тутумун колдонуп, стерео режиминде тарткан. Ошондой эле ал виртуалдык камера концепциясын ойлоп тапкан. Эгерде буга чейин актерлор бир түстүү жашыл фондун алдында тартылса, андан кийин кадрга компьютердин фону атайын эффекттер кошулса, Кэмерон виртуалдык камера аркылуу түз эфирдеги актерлорду көргөн. Биз актерлорго өзүн жаңыча чагылдырууга жана эч кандай чектөөсүз образ жаратууга мүмкүнчүлүк бергибиз келди. Биз адатта келгиндердин, карышкырлардын, жүбү бакчылардын, перилердин жана башка каармандардын образдарын жаратуу үчүн талап кылынган грим креслосундагы 5 саатты алмаштырууга аракет кылып жатабыз. Эми сиз каалаган адам болуп, татаал грим убакытты текке кетирбей, түз эле тартылса боло турган технологияны ойлоп тапты. Бул деген бир кыйла жеңилдикти алып келет. Бул тасманын чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири жаңы Пандора дүйнөсүн ойлоп табуу. Ал Пандорадагы ар бир өсүмдүк, жаныбар, Нави элинин жашоо образы жана Нави тилинин ойлоп табылышы чоң өзгөчөлүк болуп саналат. Нави тилин ойлоп табуу режиссер Джеймс Кэмерон менен тыгыз кызматташтыкта жүргүзүлгөн. Нави тилин ойлоп тапкан лингвист Фромердин алдында өзүнүн грамматикалык жана фонетикалык тутумдары бар. Бирок ошол эле учурда адамдын айтылышына ыңгайлаштырылган уникалдуу тилди иштеп чыгуу милдети турган. Фильмдин сценарийине ылайык негизги каармандар Нави тилинде түшүндүрүлөт. Фромер тилди түздөн түз өнүктүрүүдөн тышкары, тасмада башкы ролдорду ойногон актерлорго Нави тилин үйрөткөн. Нави тили жердин ар башка тилдеринин уникалдуу айкалышы. Айрыкча Напуа жана Австралия тилдерине окшошуп кетет. Бирок кээ бир сөздөр немис тилине жакын болсо, айрымдары полинезиялык тилдерге жакын. Кавказ жана башка кээ бир тилдер менен белгилүү окшоштуктар бар. Фильмдин сценарийине ылайык Навинин жазуусу жок. Бул тилди ойлоп тапкандан кийин актерлорго жаңы тилди үйрөтүү болду. Съемка башталганга чейин актерлорду Нави тилине үйрөтүп чыктым. 2009 жылы жарыкка чыккандан кийин Аватар кино тасмасы дүйнө жүзү боюнча кинотеатрлардан 2 миллиард 780 миллион доллар киреше табып, кино дүйнөсүндөгү эң көп киреше тапкан тизменин алдына чыккан. Ошондой эле кино дүйнөсүндөгү жаңы эволюцияны киргизип, 3D форматын жогорку деңгээлге чыгарган.